Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздарбы? Аралаш Мушташ өнөрүнүн күйөрмандары НТ Спорт каналы назарыңыздарды Нарын шаарына бурмакчы. ВФ 59 Профайт 24 турнири. Алгачкы жуп 66 килограмм салмак ченбирдигинде Кутман Уланов жана Аскар Көлбаев. Кутман Уланов кызыл бурчтан чыккан, чаарала чолокшу менен беттешти өткөрүп аткан мушкер, ал эми кара кийим менен көк бурчтан чыккан Аскар Көлбаев. Ошол 66 килограмм салмак ченбирдигинде өздөрүнүн алгачкы беттешин өткөрүп атат. Кутман Уланов буга чейин ВФ Профайт 50 турниринде чыгып жеңишке ээ болгон. Ошондой эле ВФ Selection 14, ВФ Профайт 15 ошол турнирлерде ийгилик жараткан мушкер. Андыктан бул беттеште ал фаворит болуп эсептелет. Жана ал биринчи номер менен иштеп баштады. Жана бирок ошол эле учурда Аскар Көлбаев дагы жөнөкөй мушкер эмес экенин далилдеп, ал дагы лоу кик, хай кик жана ошол эле учурда кол менен дагы соккузатканга мүмкүнчүлүк алып атат. Азырынча беттеш алгачкы минутасы артта калган учурда дээрлик тең ата таймашка биз күбө болуудабыз. Аскар Көлбаев Нарын облусунун Ат Башы районунан, бою 1 метр 80 сантиметр жана ошондой эле өзүнүн буга чейинки ийгиликтери албетте бир аз жупуну, кармаш урушу боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону, ал эми РЖС урушка ушул ВФтин алкагындагы турнирге алгачкы ирет чыгып атат. Ич талаштыра бир сокку бул ошол Кутман Улановдун аткаруусунда болду. Кутман Уланов болсо ал Ысык Көлдүн Ысык Көл облусунан болот. Бою 1 метр 78 сантиметр. Экөөнүн боюнун узундугу дээрлик бирдей деп айтсак болот. Назарбек деген агайдын шакирти Кутман Уланов азыр атаандашын жерге басып алды дагы дал ушул жерде өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүшү керек болот. Бирок азырынча биринчи раунд, албетте алдыда дагы бир нече убакыт бар. Жана ушул Selection Profight турнирлеринде көбүнчөсү беттештер убактысынан эрте бүтөт. Ал эми глобалдагы турнирлерде өзгөчө катуу даярдык менен чыккан бул бир болсо, ал эми андан сырткары ушул Профайттагы глобалдагы негизги мушкерлер булар болуп көрбөгөндөй тажрыйбалуу, ошондуктан бири-бирин утуу оңойго турбайт дагы. Көбүнчөсү акыркы гонгко чейин беттеш уланган учурлар болот. Азыр мына өтө ыңгайлуу отуруп алып, бет талаштыра, соккуларды уламдан улам жадырып атат. Бирок ага карабастан азыр Аскар Көлбаев ордунан туруп кеткенге жетишти. Эми Кутман Уланов Ысык Көл облусунан, Аскар Көлбаев Нарын облусунан. Андыктан бул беттештин ушул Нарын шаарында өтүп атканын эске ала турган болсок, көк бурчтан чыккан кара кийимчен Аскардын күйөрмандары көбүрөөк деп айтсак болот. Мына азыр болсо ушул күйөрмандардын колдоосунда, алардын сүрөөнү менен Кутман Улановду жерге басып алганга мүмкүнчүлүк болду. Кутман Уланов 1996 жылы 14 январда төрөлгөн. Азыркы учурда 22 жашта жана ошол 22 жашында бир топ ийгиликтерди жаратканга мүмкүнчүлүк алды. Өзү Каракол шаарында жашайт жана азыр бутту кайрып кетүү ыкмасы да ушул Кутман Улановдун аткаруусунда болчудай. Жок, бул ыкма эми иш жүзүнө ашпай калды. Ошентсе дагы атаандашы Аскар Көлбаев мына жерде жатат. Андыктан Кутман Уланов ушул жерден соккуларды узатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо болот. Активдүүлүк жок, андыктан бүгүнкү беттештин калысы Мирбек Буларкиев азыр аны ордунан тургузуп, мына туруу абалында беттешти өткөрүүсүнө мүмкүнчүлүк бериш ыктымал. Азырынча ал жөн гана абалды көзөмөлгө алып турган учуру. Эки ушул октагондун ичинде калыс боло турган эки биздин мекендешибиз бул жака Нарын шаарына келген. Бирөөсү Мирбек Буларкиев жана ошондой эле дагы бир калыс Ашимов. Азырынча ал октагонго албетте чыкпайт, себеби Буларкиев бир нече беттешти өткөргөнгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Экөө тең эл аралык даражадагы калыс болуп эсептелишет. Жана Мирбек Буларкиев аны биздин күйөрмандар өтө жакшы таанып калды. Акыркы
ошол бүткүл дүйнөлүк эр таймаш федерациясынын дээрлик бардык турнирлеринде ал өзүнүн калыс кызматын аткарып келет. Ошентип биринчи раунд соңуна жакындап калган учурда активдүүлүк бир аз азайды эле. Азыр мына карап көрсөңүздөр, Аскар жөнөкөй жерден атаандашынын үстүнө чыгып кеткен учур эле, бирок ошол мезгилде мына биринчи раунд соңуна чыкты. Саналуу көзөрмөмдөн кийин экинчи бөлүк башталат. Ага чейин көзгө урунтуу учурларга көз салабыз. Второй раунд. Экинчи раунд башталып алдында турат. Аскар Көлбаев жана Кутман Улановдун ортосунда. Жана биринчи раундтун алгачкы мүнөттөрүндө өздөрүн өтө активдүү алып жүрдү, бирок экинчи 5 мүнөттүк башталган учурда булар бир аз көбүрөөк биринчи раундда күч сарптап койгондуктан азыр бир аз ылдамдык жайлай түштү. Бирок ошентсе дагы керек учурда эки мушкердин кимиси болбосун жеңишти өз тарабына оодарып кеткенге даяр. Азыр мына жакын турган колу менен жеп сокку деп айтсак болот. Албетте ошол бет талаштыра бир рет сокку затып алды. Ал бул биринчиден чабуул болсо, экинчиден атаандашты өзүнө жакын алып кирбей, өзүнө ыңгайлуу дистанцияны сактап калганга мүмкүнчүлүк берет. Негизинен биринчи раунд ушинтип башталышы керек эле, бири-бирин изилдеп, чалгындоо иштерин жүргүзүп, иш жүзүндө андай болгон жок. Чү дегенде эле экөө тең чабуулдан өздөрүнүн бактысын издеп баштаган. Экинчи раунд болсо тескерисинче бир аз булар ушундай бири-бирин байкап туруп, андан кийин гана мына азыркыдай активдүүлүктү баштады. Атаандаштын артына өтүп кеткенге Аскарда мүмкүнчүлүк болду эле, бирок аягында кайрадан эле Кутман Уланов атаандашын жерге басып алганга мүмкүнчүлүк алды. Кутман Уланов атаандашына караганда 3 жашка кичүү. Кутман Уланов 22 жашта болсо, анын атаандашы 25те. Кайрадан туруп беттешти өткөрүү керек. Жана Мирбек Буларкиев азыр активдүүрөөк кыймыл аракет жасоосун буйрду экөөнө тең. Жана азыр мына 2 сериядан үстү турган соккунун бирөөсү өз максатына жеткендей көрүнгөн. Бирок ошол замат Аскар Көлбаев абалды оңдоп кетүү үчүн атаандашын жерге басып алды эле. Азыр колун кайрып кетиши толук ыктымал. Ыкма дээрлик туура аткарылып жатат. Башын эгеле артка кайрып кетсе, дал ошондой мына эми ушул жерде кол кайрылып, Мирбек Буларкиев ошол замат беттешти токтотту. Мына карап көрүңүздөр, Кутман Уланов ушунчалык өзүнүн жеңишине ыраазы болуп атат. Аларды түшүнүш керек. Атаандашың мекендешиң болгон күндө деле баары бир ушул маңдай тер төгүп, өтө катуу даярдыктан өтүп келип туруп, ушундай жеңишке ээ болуу, мындан өткөн бакыт жок болушу керек. Кутман Улановду ишендүү жеңиш менен куттуктайбыз. Азыр расмий чечим. За 2 минуты 25 секунд болевым приемом на руку победу одержал Уланов Кутман. Кутман Уланов ошентип жеңишке ээ болду. Кайрат Мусаев ал баруучу, ал эмнегедир биринчи раундда деп айтып койду. Иш жүзүндө биз сиздер менен чогуу көрүп болдук. Кутман Уланов экинчи раунддун ортолук бөлүгүндө жеңишти өз пайдасына алып кетти. Колун кайраган учурду дагы бир рет көрсөк болот. Ыкма ушунчалык таза аткарылгандыктан бул абалдан Аскар Көлбаев кутулуп чыгып кете алган жок. Азыр болсо мына экинчи жоп. Бул 57 килограмм салмак чембирдигиндеги мушкерлер. Сайытжапар Бакиров жана ошондой эле Бактыбек Марсбек уулу. Бакиров Сайытжапар
Саид Жапар Бакиров сіздердің назарыңыздарда. Ал эми анын атаандашы көк муштан чыккан Бактыбек Марсбек уулу. 170 сантиметров. Ему 19 лет. Победитель WF Selection, третий. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд. 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Команда Кочкор, Шапак. Встречаем Марсбек уулу Бактыбек! Марсбек уулу Бактыбек сіздердің назарыңыздарда. Болды мына ушул 2 мушкер эми 57 кг салмак чендиринде күч сынашат. Экөөнүн боюн узундугу 1 экөө тең 1 метр 70 сантиметр. Жана кызыл бурчтан чыккан Саид Жапар Бакиров. Ал чолок шымында да кызыл өңдөрү бар. Ал эми кара кийимчен Бактыбек Марсбек уулу. Саид Жапар Бакиров Рамазан Никрамазановдун шакирти, 1996 жылы төрүлгөн, 22 жашта. Жана ошондой эле ал эрежеси ируш боюнча спорттун чебери, буга чейин бир беттеш өткөрүп, анда жеңишке ээ болгон, жана жеңил узасын азырынча тарт элек, тең чыгып да көргөн эмес. Анын атаандашы Бактыбек Марсбек уулу 3 жашка кечүү. Саид Жапарга караганда 1999 жылы туулган, андыктан азырынча ал 19 жашта болгону, азыр мына сол тизе менен атаандашын жерге басып алганга аракет кылды. Саид Жапар Бакиров. Рамазан Никрамазанов бул Горец спорт клубунда машыктыруучу, өзүнүн командасы бар. Мына ошол Горец спорт клубунда машыккан Саид Жапар Бакиров азыр атаандашын жерге жаткырып алып, ошол жерден аракет көрүүнү туура көрүп атат. Ал учурда Бактыбек Марсбек уулунун машыктыруучусу Байыш Ашимов. Ал валетудо боюнча спорттун чеберлигине талапкер, панкратион боюнча спорттун чебери. Жана ошондой эле WF Selection 3 турниринде жеңишке ээ болгон. Бул дагы эрежеси ируш боюнча спорттун чебери. Азыр 19 жашта экенин эске ала турган болсок, келечекте кыргыздын желегин далай жерде желбирете турган мушкерлерибиздин бири да ошол Бактыбек Марсбек уулу деп айтсак болот. Азыр мына далысы менен жерде жатканына карабастан Саид Жапар Бакировдун таасирдүү соккуларды өткөрүп алган жок. Жана азыр мына буту менен бет талаштырап бир сокку затканга аракет кылып көрдү. Эгерде андай сокку таамай тие турган болсо, терең нокаутка кетип калышы деле толук ыктымал болчу. Бирок ошого карабастан Саид Жапар Бакиров өзүнүн ыңгайлуу позициясын дагы деле кармап турат. Торду кармаганга уруксат жок. Аны ортодогу калыс жакшылап байкап турат. Бул абалдан эми бир жакшы упай алып келе турган аракет көрө алчу да эмес десек жок, андай эмес. Кайрадан эле ошентип ары бери жулкунуп атып, кайрадан ыңгайлуу позицияны ээлегенге аракет кылып атат. Жана бут менен ушул жерде муунтуп, атаандашын муунтуп кете турган ыкма бар, бирок аны Бактыбек Марсбек уулу аткара албай. Ал үчүн бир бутту атаандашын бир колунун өйдө жагынан алышы керек. Мына ошондо бир колду кошуп, моюнду кошуп туруп муунтуп кетсе, мына 3 бурчтук ыкмасы менен жеңишке жеткенге мүмкүнчүлүк болмок. Ал учурда биринчи раундтун акыркы 2 минутасы калды. Бир топ сапаттуу беттешти. Эки мушкер өткөрүп атат. Эми Горец спорт клубу деле сапаттуу мушкерлерди дайыма даярдап келет. Ошол эле Бактыбек Марсбек уулу болсо, ал Кочкор. Кочкордон болот өзү. Дал ошол жакта ийгиликтүү машыгууларын өткөрүп жүргөн. Андыктан дал ошол WF 59 Pro Fight 24 турнирине 2 мушкерден өтө жакшы даярдангандыгы ушул жерде байкалып турат. Кыймыл аракеттер дээрлик, профессионалдуу деп айтсак болот. Эч кандай катачылыкты 2 мушкер тең азырынча кетире элек.
жана мына ушинтип дал ушул позиция. Ого, азыр мына карап көрүңүздөр. Буга чейин бир рет ошентип атаандаштын үстүнө жатып кетти эле. Азыр болсо ал аракет иш жүзүнө ашпай калды. Муунт ыкмасына түшүп калыш ыктымал болчу, бирок азыр ыкма бир аз таза эмес. Же муунтуп жеңип кете алат болду экен. Өтө кыйын, көп күч сартоо менен башын чыгарып кетти дагы. Бир чоң баледен азыр ошентип Саиджапар Бакиров кутулуп кетти. Эми ошонун эсесин соккулар менен чыгаргысы келет, бирок сокку узатууга дагы мүмкүнчүлүк берген жок. Чыныгы джиу-джитсунун өкүлү сыяктуу азыр Бактыбек Марсбек уулу өзүн өтө жакшы ушул партерде алып жүрдү. Азыр бөйрөк талаштыра. Таптакыр аягы жок соккуларды узатып атат. Өтө кубаттуу эмес, бирок бул дагы өзүнүн таасирин бериши толук ыктымал. Биринчи раунд аягына келип жетти. Бири-бирине шай келген эки мушкер экөө чогуу чыгып октогондун сыртында секунданттарынын кеңешин уккандан кийин албетте бир аз демин басып алып, кайрадан экинчи раундда бири-бирине каршы беттешет. Экинчи раунд башталды. Жана азыр Өмүрбек Буралбиев ушул калыстар, каптал калыстары даярбы деп аларды бир сыйра карап туруп, андан кийин беттешти баштады. Чындыгында каптал калыстары алар өздөрүнүн жумушун кылып атат дагы. Эгерде гонг акыркы гонг жаңырганга чейин жеңүүчү аныкталбай калса, дал ошол каптал калыстары чындап жумушка киришет. Жана ошондой эле каптал калыстарынын катарында Вефтин мушкери Ринат Саякбаев дагы бар экен. Эсиңиздерге салып коелу, ал улуттук деңгээлдеги калыс. Буга чейинки кайсыл бир турнир так эсте жок. Ошол Вефтин бир селекшн турниру болчу. Ошондо ал калыстык ушул октагондун ичинде калыстык кызматты аткарган учурунда эле көргөн элек. Менин оюмча Каркырада болгон турнир эле. Ошондо Ринат Саякбаев ортодогу калыстык кызматын дагы аткарган. Азыр ал каптал калыстарынын катарында. Ошондой эле Жакшылык Байтереков бар. Ал дагы улуттук деңгээлдеги калыс. Ошондой эле Адамалы Осмоналиев. Ушул 3 калыс бүгүнкү беттешти. Каптал жактан тейлеп жаткан учуру. Азыр болсо эки мушкер ушул жерде партерде иштеп аткан учуру. Бири-бирине сокку узатканга азырынча мүмкүнчүлүк жок. Себеби кайрып кетүү, муунтуп жиберүү ыкмалары ишке ашып кетиши толук ыктымал. Ошондуктан эки мушкер тең биринчи кезекте катачылык кетирбөөгө аракет кылып атат. Андан кийин гана чабуулга чыгуу. Биринчи коргонуу, андан кийин гана чабуул. Мына ушул прагматикалуу беттешти биз эки мушкердин аткаруусунда көрүүдөбүз. Сапаттуу жана бир топ интеллигенттүү беттешти өткөрүп атат десек болот. Андыктан бул мушкерлердин алыска барары албетте толугу менен ишке ашы ыктымал. Дал ушундай азыркы учурда эл аралык деңгээлде жаңы гана турнирлерди өткөрүп аткан, беттештерди өткөрүп аткан бул мушкерлер демек алдыңкы эгерде ден соолук болсо, албетте бир 10 жыл ичинде өтө чоң дүйнөлүк ири турнирлерде жеңиш алып келет деп ишенсек болот. Баш сөөктү көздөй соккуларды узатууда албетте мына ушул соккулар өтө таасирдүү. Айрыкча мына сол колу, бул жерде Бактыбектин сол колу толугу менен мына коргонууга жарабайт. Ошондуктан анын сол тарабы ачылып калды дагы. Дал ошол жактан Саиджапар Бакиров бир нече соккуларды узатты. Мындай абалды идеалдуу колдонгон албетте Хабиб Нурмагомедов. Ушинтип атаандашын жерге басып алган учурда анын бир колу сокку узатканга мүмкүнчүлүк берет. Атаандаш болсо дал ошол сокку узата турган жагы ачылып калат. Ошол ыкманы дээрлик идеалдуу болбосо дагы ушул бир топ ошого жакын азыр аракеттерди көрдү. Атаандаштын сол колун бут жагына алып келип туруп, ошол жактан кармады дагы бет талаштыра сол тарап сол жагына
уламдан улам соққыларды ұзатты. Ал мезгілде екінші раундтағы соңына жақындап келе жатады. Бақтыбек болса өте көп уақытысын партерде жату менен өткөрүүдө. Эми бул рет Саид Жапар ушул кирип келгенге башкача ыкманы колдонду. Буга чейин секирип кирем деп айланып кетип атаандашынын астында калып кала жаздады эле. Азыр болсо эми бир аз жакшы туура кыймыл аракетти жасаганга мүмкүнчүлүк болду. Мойнун алдырып койгон, бирок муунту ыкмасын азыр Бактыбек колдонбойт. Чындыгында азыр мына биз Саид Жапар Бакировдун ушул Хабибдин беттешти өткөрүү ыкмасын иш жүзүнө ашырганга аракет кылып жатканын көрсөк болот. Каптал жакка өтүп туруп, азыр дагы бир жерден ушундай бир ыңгайлуу атаандаштын бети ачылып кала турган бир ыңгайлуу позицияны ээлеп алгысы келип атат. Мына караңыздарчы, бет талаштырат, дагы бир сокку узатылды. Жана мен жеке пикиримде упай жагынан Саид Жапар Бакиров албетте алдыда бара жатат. Эгерде беттеш соңуна чыгып кала турган болсо, азыр ушул жерден муунту ыкмасын колдонсо болот, бирок аны иш жүзүнө ашыра алган жок. Бир аз чарчап чала баштадыбы. Атаандаш артка өтүп кеткен учурда дайыма ыңгайсыз. Бой окончен. Бойцы в середину. Беттеш соңуна чыкты дейт. Негизинен На награждение приглашается Калпарбек Булубек, президент спортивного клуба Тайла. Бул жерде ортодо бир раунд артта калып калган Так, событым бою. Решением главного судейского столика боевая ничья. Беттеш ошентип мына тең чыгуу менен аяктады. Саид Жапар Бакиров биз көргөн ошол 2 раундтун жыйынтыгы боюнча албетте ал бир топ өзүн активдүү алып жүрдү эле. Бирок Бактыбек Марсбек уулу аягына чейин чыдады. Ошентип бул беттеш жеңүүчүнү аныктаган жок. Биз эки мушкерди тең, Саид Жапар Бакировду дагы, Бактыбек Марсбек уулун дагы ошол ийгиликтүү беттеш менен куттуктайбыз. Ал эми азыр болсо 3-чү жұп VF 59 Pro Fight 24 турнириндеги 66 кг салмак чембирдигинде кызыл бурчтан чыккан Баймурат Сайтиев тууралуу маалымат айтылып атат. Победитель турнира Ормонхан, победитель WF Pro Fight 17, 19 и 21. Команда Кыргызата, тренер Мырза Айдаралиев. Встречаем Сайтиев Баймурат. Баймурат Сайтиев кызыл бурчтан чыккан мушкер. Ал эми анын атаандашы Джафар Курбанов Өзбекстандан келген мушкер. Негизинен бул Нарын шаарына Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандын мушкерлери келишкен. Чемпион Узбекистана по рукопашным боям. Команда Ахмат, тренер Хадыров Надыр. Встречаем Курбанов Джафар. Джафар Курбанов көк бурчтан чыкты. Ошентип бул беттештин албетте фаворити деп биз мекендешибиз Баймурат Сайтиевди айтсак болот. Ал мына ак кийим менен кызыл бурчтан чыкты. Ал эми кызыл чолокшу менен Өзбекстандык. Баймурат Сайтиев буга чейин VF Pro Fight 17, 19, 21 турнирлеринде жеңүүчү аталып, ошондой эле Ормонхан турниринде дагы чемпион болгон. Андан сырткары ошол 4 беттешинин баарында жеңишке жеткен мушкер. Жалал Абад облусунан 9 тоrodон болот. Жана ал эки мушкер тең өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүп атат дагы. Баймурат Сайтиевдин сологой экенин албетте эске алыш керек. Бул атаандаштар үчүн ыңгайсыздык жаратат. Албетте айрыкча бокста, стол теннисинде сологойлор бир топ ыңгайсыз болсо, бирок эми эрежеси рушта ал өтө чоң артыкчылык эмес. Ошентсе дагы азыр Баймурат Сайтиев Джафар Курбановду жерге баса алып, ушул жактан ыңгайлуу позицияны ээлеп туруп соккуларды узатса болот. Азыр мөндүрдөй соккулар жаатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Күйөрмандар да кадимкидей алга сүрүп атат. Албетте мекендешибизде алга сүрөт турганы жөн жерден эмес. Бул абалдан менин оюмча Өзбекстандык кутулуп кете албайт. Дал ошондой беттеште
Калыс токтотту. Ошентип күйөрмандардын сүрөөнүнө бөлүнүп турган учуру. Азамат Баймурат Сайтиев биринчи раунддун алгачкы мүнөттөрүндө эле жеңишти өз тарабына аударып кетти. Бул жерде демек беттешти Жафар Гурбановдун секунданты демек токтоткон экен. Ал ошол сүлгүнү октагондун ичине ыргыткан учурда дал ошол жерден демек калыс беттешти токтоткон. Өзбекстандык мушкер деле, бирок оңой жол эмес болчу. Ал эреже сериш боюнча спорттун чебери, кармаш урушу боюнча Өзбекстандын чемпиону. Ошондой эле атактуу Надыр Кадыровдун шакирти Ахмат спорт клубунда машыгат, бирок ошого карабастан Баймурат Сайтиевдин фонунда ал өзүн албетте бир топ эле алсыз сезип калганын көрдүк. В первом раунде за 1 минуту 15 секунд техническим нокаутом победу одержал Сайтиев Баймурат Сайтиев Азамат болгону 19 жашта. Бул мушкерибиз 1999 жылы 5 февралда төрөлгөн. Дагы бир келечеги кең мушкерлерибиздин бири дал ушул Баймурат Сайтиев. Мурза Айдаралиевдин шакирти, Кыргыз Ата спорт клубунун өкүлү Баймурат Сайтиев. Ошентип көз ачып жумганча биз 4-чү жукка жетип келдик. 66 килограмм салмак ченбирдигиндеги кезектеги жук. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд, 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Команда УВД ОШ. Тренер Буранов Давлан. Встречаем Авазбекулу Алтынбек. Алтынбек деп айтып атат, бирок чындыгында бул Алымбек Авазбекулу. Биздин мекендешибиз. Весовая категория 66 килограмм, рост 183 сантиметров. Мастер спорта по боям без правил. Ему 23 года. Команда Лига. Кочхор. Тренер Аманбаев Шола. Команда Нарын. Профессиональный рекорд. 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Встречаем Кылычбекову! Күмөндөр Күмүшбек уулу. Бул болсо көк буштан чыккан мушкер. Экөөнүн боюнун узундугунда албетте айырма чоң. Бул жерде мына Алымбек Авазбек уулу 1,70 см болсо, ал эми Күмөндөр Кылычбек уулу 1,83 см. Андыктан 10 сантиметрден көбүрөөк бойдун айырмачылыгы бар, бирок салмак албетте салмак ченбирдиги бирдей. Экөө тең буга чейин бирден беттеш өткөрүп жеңишке ээ болушкан. Андыктан бүгүн бирөөсү ошол жеңишин улантат, ал эми экинчиси албетте өзүнүн карьерасындагы алгачкы жеңилүү ызасын тартып калышы толук ыктымал. Эгер деле беттеш тең чыгуу менен аяктап калбаса, азыр болсо өзүнүн активдүүлүгүн жүргүзүп аткан бул жерде Алымбек Авазбек уулу болчу. Ошонусу дагы Алымбектин азыр мойну атаандаштын колунда. Күмөндөр Кылычбек уулу муун тыкмасын колдоном деген, бирок ал азыр бир аз өзгөрүп кетти. Ыңгайлуу позицияны Алымбек Авазбек уулу ээлеп турат. Алымбек Авазбек уулу ал жокердик самбо боюнча байгелүү орундун ээси, ошондой эле эреже сериш боюнча спорттун чебери. Азыр атаандаштын артына өтүп алды дагы Алымбек. Ушул жерден Күмөндөр Кылычбек уулун кайрадан жерге басып чыкты. Азыр канчалык мына ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сокку атайын деди эле, бирок Күмөндөр Кылычбек уулу бир жагынан бир топ чапчаң, экинчи жагынан колун кайруу ыкмасы менен утуп кетти. Ал учурда Алымбек Авазбек уулу мынасага ушул жерде мүмкүнчүлүктү толугу менен 100% колдонуп кетти десек болот. Ал эми Күмөндөр Кылычбек уулу өзү деле толук түшүнбөй калды. Окшойт эмне болуп кеткенин. Ошол Аманбаевдин шакирти, атактуу Лига спорт клубунда өзүнүн
машыгууларын өткөрүп келген. Канчалык азыр жер муштап атканы жөн жерден эмес. Анткени Күмөндөр Кылычбек уулу бүгүнкү беттеште жеңишке жетем деген дымак менен чыккан. Иш жүзүн ашпай калды, бирок жеңүүнү да билиш керек. Бул албетте кийинки карьерасында ийгиликтерди жаратууга фундамент болуп берет деп айтсак болот. Победу одержал Алазбек уулу Алтынбек. Дагы деле Алтынбек айтып атат. Алымбек Алазбек уулу ошентип жеңишти өз тарабына аударып кетти. 25 жаштагы тажрыйбалуу мушкерлерибиздин бири Алымбек Алазбек уулу атаандашын кан тутканын азыр жайлатылган тасмадан көрүп алсак болот. Подбрасываем бойцов аплодисментами, уважаемые. Мына эми кезектеги мушкерлер, булар 57 килограмм салмак чен бирдигинде. 57 килограмм. Самарбек Сабыржан уулу тууралуу азыр маалымат айтылды. Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Чемпион Азии по джиу-джитсу. Мастер спорта по боям без правил. Команда Кырыкчоро. Алай, встречаем Сабыржану! Самарбек Сабыржан уулу джиу-джитсунун өкүлү, ал эми анын атаандашы Акылбек Сүйүнбек уулу. Категория 57 килограмм, росту 60 сантиметров. Ему 23 года. Профессиональный рекорд. 4 победы, 1 поражение и 0 ничьи. Победитель WF Pro Fight 14. Победитель WF Selection 14. Мастер спорта по ММА. Команда Көкжал. Ысыкөл. Встречаем Сүйүнбек Акылбек Сүйүнбек уулу ал Самарбекке караганда бою 14 сантиметрге кичүү. Салмак чен бирдиктери бирдей, жана ошондой эле экөө тең 23 жашта 1994-жылы төрөлүшкөн. Көкжал спорт клубунда Акылбек машыгып келет. Ысыкөл облусу. Ал эми Самарбек болсо ал Кырыкчоро спорт клубунан буга чейинки 2 жеңиши бар ушул эл аралык даражада. Албетте ал джиу-джитсуда турнирлерге дайым чыгып жүрөт. Ал эми эрежеси эр уруштагы көрсөткүчү дал ошондой түз эле атаандашын көтөрүп баштады эле. Бирок Акылбек азыр муунту ыкмасын колдонуп атат. Торду кармады, торду кармаганга албетте уруксат берилбейт. Жана өтө кооптуу ал. Беттеш аягына чыгып калышы толук ыктымал. Ыкмат таза так аткарылып кетти. Эртерээк бошотуш керек. Самарбек Сабыржан уулу бир аз эсин жоготуп койгон сыяктуу. Ооба, жерге жаткырып, акырын эс алдырып алып, андан кийин ордунан тургузса жакшы болот эле. Аз жерден да абалды көзөмөлдө чыгарып ала жаздады. Жакшы эле экен. Демек, Самарбек Сабыржан уулу мына ордунан туруп басканга мүмкүнчүлүк алып отурат. Демек, анын ден соолугу ордунда. Акылбек Сүйүнбек уулу болсо азамат мына ушул бир мүмкүнчүлүк пайда болду эле. Ошол замат аны иш жүзүнө ашырып, муунту ыкмасы менен жеңишке ээ болуп кетти. Расмий чечим. За 31 секунду в первом раунде удушающим приемом победу одержал Сүйүнбек Акылбек. Буга чейин 4 жеңиши бар болсо, Акылбек Сүйүнбек уулунун ошентип ал 5-чи жеңишин камсыз кылды. Жана жеңишке ээ болуу үчүн ага болгону 31 гана секунда керектелди. Ушул жерде дагы бир нече секунд калыс кечиге турган болсо, Самарбек Сабыржан уулу уктап калышы толук ыктымал болчу. Азыр болсо кезектеги мушкерлер, булар дагы 57 килограмм салмак чен бирдигинде. Жана бул интернационалдык таймаш деп айтсак болот. Анткени Өзбекстан менен Кыргызстандык мушкерлер бири-бирине бет келет. Он даже является чемпионом Узбекистана по боксу. Команда Ахмат, тренер Кадыров Надыр. Встречаем Хасымжанов Бахтияр. Өзбекстандык мушкер Бахтияр Касым Ходжаев. Слева от меня в красном углу, весовая категория 57 килограмм, росту 70 сантиметров. Ему 23 года. Чемпион Кыргызской республики по боям без правил.
победитель WF Pro Fight Арашан, победитель WF Pro Fight Selection. Профессиональный рекорд, 4 победы, 2 поражения и 0 ничьи. Мастер спорта по боям без правил, команда «Боец». Тренер Эмиль Тухтугонов. Встречаем Жаныбекулу Данияр! Данияр Жаныбекулу. Ошол бүткүл дүйнөлүк эр таймаш федерациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири, мүмкүн негиздөөчүсү Эмиль Токтогоновдун шакирти Боец спорт клубунан болгон мушкер мына биздин сол жагыбызда. Калыстын сол жагында турган мекендешибиз Салиман атандашы өзбекстандык Бахтияр Касымходжаев. Бахтияр Касымходжаев буга чейин бир гана беттеш өткөргөн жана анда жеңишке ээ болгон. Ал эми Данияр Жаныбекулу ал бир топ тажрыйбалуу 6 ирет беттешке чыгып, 4-өсүндө жеңүүчү аталган. WF Pro Fight Арашан турниринде уткан, WF Selection'ды жеңген. Ошондой эле эрежеси эр уруш боюнча Кыргызстандын чемпионатын утуп алган. Ал эми өзбекстандык мушкер өтө кооптуу Бахтияр Касымходжаев, анткени ал бокс боюнча, ошол эле учурда эркин күрөш боюнча Өзбекстандын чемпиону. Өтө сейрек кездешкен көрүнүш, анткени бокстун чемпиону эркин күрөш боюнча чемпион болуш өтө кыйын. Ушул бири-бирине шайкеш келбеген эки башка спорттун түрүндө Өзбекстандын чемпионатын уткан мушкер. Бою 1,75 сантиметр. Биздин мекендешибизге караганда 5 сантиметрге бою узунураак. Бахтияр Касымходжаевдики жана азырынча бири-бирин аңдып, мына чалгындоо иштерин жүргүзүү менен алектенип атышат. Жана Бахтияр Касымходжаев стойка деп коебуз, албетте туруу абалында дагы өзүнүн ишенимдүү сезет. Бокс боюнча Өзбекстан чемпиону кармашып кете турган болсо, партерде дагы өзүн жакшы алып жүрө алат. Эркин күрөш менен бир топ убактысын өткөрүп, буга чейин машыгып келген. Экөөнүн мына ошол жаш курагы дагы албетте бир топ жаш, айрыкча өзбекстандык болгон ал 19 жашта. Ал эми Данияр Жаныбекулу 23-кө чыкты. 1994 жылы төрөлгөн. Буга чейинки чыккан эки мушкер алар дагы 23-тө болчу. Ошолор менен курдаш деп айтсак болот. Кандай азыр мына бут менен бир лоу кикти иш жүзүнө ашырганга аракет кылып көрдү эле мекендешибиз Данияр Жаныбекулу, бирок ал ийгиликтүү эмес. Активдүүлүк жок эки тараптан тең. Демек бул беттеш биринчи катачылыкка чейин уланчудай. Азыр мына ылдыйкы жаакка сокку узатылды Өзбекстандык мушкердин аткаруусунда. Анткени ал дагы бир ирет айтып өтөлү, мына ушул бокс боюнча Өзбекстандын чемпиону. Ал эми Өзбекстанда бокс канчалык деңгээлде, бокс сүйүүчүлөр арасында канчалык жакшы деңгээлде алар беттешерин албетте эске алсак болот. Ошентсе дагы биздин мушкер Данияр бир топ тажрыйбалуу, мына ошол тажрыйбасына таянып, бул беттеште жеңишке ээ болгонго мүмкүнчүлүгү өтө чоң. Сырткы көрүнүшүнөн экөө бири-бирине окшоп кетет. Чындыгында кийген кийиминен баштап дээрлик мындай караганда бири-бирине түспөлдөш болгон. Жана салмагы дагы албетте булардыкы бирдей, экөө тең 57 килограмм. Мүмкүн бул жерде Данияр Жаныбекулу мына ушул туруу абалында беттеште уланта бербестен атаандашына кирип алып барып партерге жерге жаткырып алып, мына ошол жактан өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтсө жакшы болот беле. Анткени мындай учурда ушул сериялуу эмес, бирок жалгыз соккулар Данияр Жаныбекулун бир аз жүдөтүп коюшу толук ыктымал. Бирок азырынча өзүн ишенимдүү сезип жүрөт мекендешибиз Данияр. Жана акырын артка чегинип туруп, каршы эпкинден Өзбекстандык Даниярды каршы эпкинден кармагысы келип атат. Муну албетте Данияр өтө жакшы түшүнөт. Лоу кик сол бутка Джонсонду көздөй узатылды, бирок бул лоу кик албетте бир эле жолу ишке ашканда өзүнүн кандайдыр бир пайдасын бербейт. Ал үчүн бир нече ирет мына ушул бир нече соккулар узатылышы керек. Мына сол кол менен, алыскы кол менен сокку узатты, кросс сокку дейбизби? Бирок азырынча Данияр баары бир абалды толук көзөмөлгө алып турган учуру. Ушундай кирип барып активдүүрөөк болуш керек болот.
Антпесе бул раундту атандашына алдыруу иши толук ыктымал жөө турбастан мына чачын оңдоп коюп туруп беттешет көрүп атканын эске ала турган болсок, өзбекстандык Бактияр Касымходжаев чыныгы сырткы келбетине көңүл бурган мушкерлердин бири сыяктуу. Себеби мындай учурда мына ушундай соккулар керек. Жок, бул өзбекстандык кечиресиздер. Азыр Бактияр Касымходжаев мына 2 сериядан турган соккусун узатты. Сырткы келбети чындыгында бири-бирине түспөлдөш экенин албетте эске алыш керек. Өзүнө ыңгайлуу тактиканы тандап алды Бактияр Касымходжаев. Ал артка акырын чегинип келет дагы. Атандаш жакындаган учурда сокку узатат. Азыр гоңтон кийин сокку узатып ийди. Андыктан бул жерде Данияр Жаныбек уулу өз наразычылыгын билдирейин деди, бирок кошумча дагы албетте өзбекстандык конок, андыктан конокко кыр көрсөтүү көп туура эмес деп чечти. Жана экинчи раунд активдүү башталып турат. Тейкдаун бул мекендешүүсүнүн аткаруусунда биринчи раунд эле ушундай кылышы керек эле, бирок эмнегедир экинчи раундка чейин ушул абал келди. Азыр болсо мына өзбекстандык далысы менен жерде жана бул ыкма таң калыштуу ыкма. Мына ушул ыкмаларды албетте булар машыгууларда өтө көп кайталап автоматтык түрдө ишке аша тургандай кылып аракеттенишет. Азыр муунту ыкмасы колдонулуп атат. Бул абалдан чыгып кете алат болду экен. Чыга албайт го дейм менин оюмча. Беттеш аягына чыгып калды. Калыс эртерээк токтотуш керек. Уктап калганга аз калды. Данияр Жаныбек уулу жакшы эле болду экен. Азыр бир нече секунддан кийин албетте билинет. Калыстардын деле жумушу оңой эмес. Анткени эрте токтотуп койсо мушкерлер наразы болот. Эмне үчүн эрте токтоттуң деп. Ал эми кеч токтотсо түздөн түз мушкерлердин ден соолугуна таасир берип калышы ыктымал. Данияр Жаныбек уулу мына ордунан турду. Ал эми өзбекстандык мушкерди Бактияр Касымходжаевди жеңиш менен куттуктайбыз. Албетте мүмкүнчүлүктү пайдаланып жеңишти өз пайдасына алып кетти. Азырынча мына ушул WEF 59 Global 24 кечиресиздер, Profite 24 турнириндеги алгачкы чет өлкөлүк жеңүүчү ошентип Бактияр Касымходжаев болуп турат. Буга чейинки бардык беттештерде кыргызстандыктар жеңип келди. Же болбосо эки мушкерден кыргызстандык же башка өлкөдөн чыкса дагы аларды биздин жердештер утуп келди эле. Расмий чечим. За 47 секунд удушающим приемом победу одержал Касымжанов Бактияр. Бактияр Касымжанов ушинтип жеңишке ээ болду. Дагы бир ирет аны жеңиш менен куттуктайбыз. Ал эми Данияр Жаныбек уулуна кийинки беттештерде ийгилик кааламакчыбыз. Буюрса Даниярдын ийгиликтери алдыда жакшылап машыгууларды өткөрүп, ишенимдүү беттештерди иш жүзүнө ашыра турган болсо, талай ирет бизди кыргызстандыктарды кубандырат. Азыр болсо мына 57 килограммдан 66 килограмм салмак чен бирдигине көчөлү. Азыр болсо Кутман Уланов менен Аскар Усенбаев беттешет. Профессиональный рекорд. 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Встречаем Уланов Кутман. Кутман Уланов тууралуу маалымат айтылды. Экрандан азырынча көрүнгөн жок. Анын атандашы мына көк бурчтан чыккан мушкер Аскар Усенбаев. Ему 24 года. Чемпион Кыргызской республики по рукопашным боям. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд. 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Тренер Эгемберди Улан. Команда Нарын. Встречаем Усенбаев. Бойцы в середину. Аскар Усенбаев 24 жашта, 1993 жылы төрөлгөн. Улан Эгембердиевдин
шакирти нарын командасынан Кыргыз Республикасынын кармаш урушу боюнча чемпиону, ошондой эле эреже сейир уруш боюнча спорттун чебери, мына кара кийимчен. Ал эми кара сары аралашкан чолок шым кийип кызыл бурчтан чыккан мушкер бул Кутман Уланов. Ал 22-де, демек Аскар Усенбаевтан 2 жашка кичүү. Бою 1 метр 78 сантиметр. Аскардыкы 1 метр 80 сантиметр, андыктан бойлорунун узундугу деле дээрлик бирдей. Бою 2 сантиметрге кичүү, жашы да 2 жашка кичүү. Мына ушул көрсөткүч бул 2 мушкерди айырмалап турат. Жана Назарбек Туагайдын шакирти Кутман Уланов. Ал атаандашынан бир топ сокку жеп аткандай азырынча, ошондуктан чегинип мына 2 номер менен иштегенге аргасы болуп атат. Бирок бул албетте алгачкы минутадагы эле көрүнүш. Мындан ары абал кандай болуп кетерин кайтуу таптакыр белгисиз. Экөө тең бири-бирине кирип барып партерде беттешти өткөрбөстөн мына ушул туруу абалында сокку узатып күйөрмандардын бир мына ушул кычуусун кандыра тургандай беттешти өткөрчүдөй. Анткени күйөрмандарга дал ушундай туруп бири-бирине сокку узатып беттешти өткөргөн бир топ көзгө толумдуураак, аларга кызыктуураак деп айтсак болот. Ал учурда тизе менен бир нече ирет сокку узатканга аракеттер көрүлдү. Ушунчалык бири-бирине жакын келсе дагы ушул партерде беттешти өткөргөнгө аракет кылган жок эле, бирок ушул жерден азыр Аскар Усенбаев өзү чалынып жыгылгандай таасир калтырды. Мына ошондон пайдаланып Кутман Уланов азыр Кутман Уланов болсо ушул жерден мүмкүнчүлүктү пайдалануучудай эмес, азырынча жөн гана аракетсиз турат. Андан ашыкча минус балл дейт Кайрат Мусаев. Демек ушул секунданттардын саны көбөйүп кетти окшойт. Албетте ар бир раунд бүткөндөн кийин ортосунда тыныгуу бар дагы, ошол учурда 2ден көп секундант ал жерде болбошу керек. Сериялуу соккулар иш жүзүнө аша баштады. Жок, азырынча колу менен жакшы тосуп турат. Ошентсе дагы бул соккулардын бирөөсү болбосо бирөөсү өзүнүн максатына жетип кетиши толук ыктымал. Кутман Уланов бир топ активдүүрөөк болду. Азыр мына ылдыйдан өйдө көздөй сокку. 2 мушкерге тең ушундай жерде жатып алып беттешти өткөрүү жаккан жок. Бирок азыр болсо Аскар Усенбаев күтүүсүз жерден атаандашы үчүн күтүүсүз болду. Анткени ал буга чейин таптакыр мына бутка киргенге, белге кирип келгенге аракет кылган эмес. Ошондуктан ал эмнегедир өзүнө ишенимдүү болуп алып туруп беттешти өткөрүп аткан. Дал ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Аскар Усенбаев бутка кирип келди дагы атаандашын да жерге жаткырып алып, эми тескерисинче ал бет талаштыра сокку узатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болчудай. Бирок азырынча ага ээ боло элек. Бутун кайрып кеткенге шарт түзүлөт болду экен. Кутман Уланов азыр бутту кайрыганга аракет кылды. Аскар Усенбаев ошол заматында тоголонуп туруп бул абалдан чыгып кетти. Биринчи раунддун бүтөрүнө дагы 1,5 минутадай убакыт бар. Жана акырындап каптал жагынан кирейин деди эле, ага дагы мүмкүнчүлүк бербейт. Мына Кыргызстанда чындыгында эреже сейир уруш өтө жакшы деңгээлде өнүктү. Андыктан октагонго биринчи ирет чыгып жатабы, экинчи иретпи, эң башкысы мына ушул тажрыйбасы аз болсо дагы, бирок кайсыл учурда өзүн кандай алып жүрүүнү толук үйрөнүп калышты. Ошондуктан оңой менен биздин мушкерлер каташылык кетирбейт. Кутман Уланов буга чейин 2 ирет октагонго чыгып, экөөсүндө жеңишке ээ болгон. Аскар Усенбаев болсо бир жолу чыгып, ошол бир жеңишке ээ болгон. Азыр колун кайрыганга жок, мүмкүнчүлүк болгон жок. Биринчи раунд соңуна жакындап келе жатат. Жана эки мушкер тең бир аз чарчап чалыга түштү окшойт. Бул бир вариант болсо, экинчиси чындыгында булар ошол октагондо башында көп партерде жатканга көп аракет кылышкан эмес болчу. Ошондуктан дал ушундай учурда алар көп деле упай чогултушкан жок. Мына бир караса бети ачык эле тургандай, бирок сокку узатканга мүмкүнчүлүк жок.
акыркы секундалар жана гонг жаңырыш керек. Мына ушул жерден Закончился первый раунд. Аплодисменты певцам. Биринчи раунд соңуна чыкты. Эки мушкер тең өздөрүн өтө татыктуу алып жүрүштү октогондо. Азыр биринчи раундтагы көзгө урунтуу учурлар. Итак, поприветствуем бойцов аплодисментами. Перед вами весовая категория 77 килограмм. Азыр болсо 77 килограмм салмак чембирдикке өтүп кеттик. Демек биз буга чейинки мушкердин кимиси жеңгенин аныктабай калдык. Аскар Үсенбаев менен Кутман Уланов болчу. Эми Призер чемпионата Кыргызской республики по ММА. демек кийинки жупка өтсөк, ошол кийинки жупка демек көңүл бура берели. Тренер Чекиров Кенжебек. Встречаем. Эсентуров Асыл Мырза. Асыл Мырза Эсентуров Кызыл Бурчтан чыккан Ысык көл облусунун Балыкчы шаарынын мушкери. Анын атаандашында Нарын облусунан Айдынбек уулу Айдарбек. Мастер спорта по боевому самбо. Мастер спорта по ММА. Профессиональный рекорд: 1 победа, 0 поражений и 0 ничьих. Ему 26 лет. Айдынбек уулу Айдарбек Айдынбек уулунун күйөрмандары көбүрөөк, анткени бул Нарын облусунан, андыктан беттеш албетте бул турнир Нарын шаарында өтүп атканын эсиңиздерге салалы. VF 59 Profile 24 турнири Кызыл Бурчтан чыккан ак чолокшум менен бул Асыл Мырза Эсентуров. Ал эми кара кийимчен Айдарбек Айдынбек уулу. Булардын салмак чембирдиги 77, андыктан бир топ олбурлуу мушкерлер. Экөөнүн бою тең. Боюнун узундугу 1.80ден өйдө. Жатагыраак Айдарбек бою 1,80 см, ал эми Асыл Мырзанын бою 1,82 м. Экөөнүн жаш курагында да айырмачылык бар. Асыл Мырза 23-тө, ал 1994-жылы төрөлгөн. Ал эми Айдарбек Айдынбек уулу 1991-жылы туулган, 26-да. Айдынбек кеме тажрыйбалуураак, бирок ушул аралаш мушташ өнөрүндө же болбосо эрежеси эрбуштагы көрсөткүчтөрү бирдей. Экөө тең буга чейин бир ирет октогонго чыгып, ошол бир ирет экөө тең жеңиште камсыз кылышкан. Азыр мына бет талаштыра узатылган сокку Асыл Мырзанын аткаруусунда өз максатына жеткен жок. Асыл Мырза Эсентуров ал муайтай боюнча чемпион. Андыктан мына ушул муайтайда албетте баш сөөктү көздөй соккулар көп узатылат. Ошондуктан башка чабуулга чыгып жаткан жөн жерден эмес эле. Бирок ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып Айдарбек Айдынбек уулу атаандашын жерге жыгып алды. Жана ушул абалда муунтуп аткандай таасир калтырат. Башка ракурс болсо жакшы болот эле. Ушул жерде муунтуп койсо болот. Дал ошондой мына кадимкидей дем алуу мүмкүнчүлүгү болбой калып, Асыл Мырза Эсентуров багынып бергенге аргасыз болду. Ал учурда Pride Team клубунун өкүлү Айдарбек Айдынбек уулу мына жеңиште камсыз кылды. Асыл Мырза болсо Fighter KG спорт клубунун өкүлү. Расмий чечимди болуп коелу. За 1 минуту 29 секунд удушающим приемом победу одержал Айдынбек уулу Айдарбек Айдынбек уулу ошентип 1,5 мүнөт ичинде Асыл Мырза Эсентуровдун эсебин тапты. Жана эки мушкер тең татыктуу беттешти өткөрүп келе жаткан болчу. Ошентсе дагы биз бул жерде Асыл Мырзага кийинки беттештерде ийгилик каалайбыз. Ал эми Айдарбек Айдынбек уулунун жеңиши менен куттуктайбыз.
как слева от меня, боец в красном углу, весовой категории 66 килограмм. Азыр болсо кайрадан 66 килограмм салмак ченбирдигине келебиз. Исламбек Романов менен Шерзот Исмаилов. Победа 0 поражений и 0 ничьи. Команда Тулюс, тренер Журоев Дима. Романов Исламбек! Исламбек Романов бул мекендешибиз биздин. Анын атаандашы Өзбекстандан келген Шерзот Исмаилов. Справа от меня в синем углу, весовая категория 66 килограмм, рост 78 сантиметров. Мастер спорта по боям без правил. Победитель WF Selection 53-й. Чемпион Узбекистана по боевому самбо. Профессиональный рекорд, 2 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Команда Ахмат. Тренер Кадыров Надыр, ему 21 год. Исмаилов Шерзот, Узбекистан. Шерзот Исмаилов ак кара өңдүү чолокшум кийген. Көк бурчтан чыккан мушкер, эми Исламбек Романов биздин мекендешибиз мына кызыл бурчтан чыкты. Экөөнүн салмагы эсиңиздерге салып коелу, 66 килограмм салмак ченбирдигинде. Бойлорунун узундугунда бир аз айырма бар. Исламбек 1,74 м боюнун узундугу, ал эми Шерзоттун бою 1,78 м. Алгачкы раунд башталды. Жана Исламбек Романов азырынча акырын артка чегинүү менен беттешти өткөрүп атат. Ал өзүнө ыңгайлуу дистанцияны аныктап алышы керек. Антпесе колу буту узун болгон Шерзот Исмаилов Исламбекти бир топ кыйын абалга калтырышы ыктымал. Төлөс спорт клубунун өкүлү Дима Журоевдин шакирти Исламбек Романов 26 жашта, бир топ тажрыйбалуу мушкерлердин бири. Шерзот болсо 21-де. Экөөнүн ортосунда 5 жаш айырма бар. Жана азыр болсо мына Исламбек атаандашын жерге басып алды дагы. Ушул жерден баш көтөртпөй соккуларды узатуу аракетин көргүсү келип атат. Өтө туура чечим. Ушул тактика ага ийгилик алып келиши ыктымал. Анткени жөн гана туруу абалында бири-бирине каршы туруп алып алыстан соккуларды узата турган болсо, анда Исламбекке ийгилик жылмайбай калышы ыктымал. Ошондуктан бет талаштыра соккулар биринин артынан экинчиси узатылды. Жана азыр жок, дагы деле кандайдыр бир өзгөчө көрүнүштөр орун ала элек. Тескерисинче Исламбек Романов азыр далысы менен жерде. Өзбекстандык Шерзот Исмаилов абалды бир аз болсо да оңдоп кетти. Болгону 1,5 мүнөт булар беттешти, 1,5 мүнөттөн көбүрөөк. Жана ал учурда кадимкидей эки мушкер бири-бирине көнө түшкөндөй, өздөрүнүн ишенимдүү сезип жүрөт. Мына ушул көз ачып жумганча абалга кадимкидей ыңгайлашып кеткенге мына эки мушкерде тең мүмкүнчүлүк бар экенине күбө болуудабыз. Өйдө көтөрүп туруп жерге чапканга аракет кылды эле, азыр ордунан туруп кете алган жок. Менин оюмча Шерзот Исмаилов ушул иш талаштыра соккуну өткөрүп алып, бир топ ыңгайсыз абалда калды окшойт. Жана Исламбек Романов беттешти ушул жерден бүтүрүшү керек. Шерзот Исмаилов чындыгында ал ушул дем алуу органдарына кубаттуу сокку өткөрүп алды окшойт. Бирок далысы менен жерде колун кайрып мына жеңишке жетти. Эртерээк кое береби. Азамат Исламбек Романов мына ушул татыктуу каршылык көрсөткөнүнө карабастан Шерзот Исмаиловду анын колун кайрып туруп утуп алды. Татыктуу жеңиш. Шерзот Исмаилов жаңы гана атаандашынын үстүнө чыктым деп өзүн ишенимдүү сезип баштаган учурда колун тартып кетти. Исламбек Романов биздин жердешибиз, мекендешибиз, эреже серуш боюнча спорттун чебери. Ошентип өзүнүн карьерасындагы экинчи жеңишин камсыз кылды. Куттуктайбыз чын дилден Азамат. Жана келечекте дагы ушундай далай ирет Кыргызстандын желегин желбиретет деген ниетибиз бар, тилегибиз бар. Колду кантип кайрып кеткенин ушул жайлатылган тасмадан дагы бир ирет көрүп алсак болот демек.
жерге жыққанға чейин эле багынып баштаган Шерзот Исмаилов. Поприветствуем бойцов аплодисментами. Эми кезектеги жүк 61 килограмм салмак чембердигинде. Нурмамат Саматов менен Манас Таштанбеков. Его рост составляет 175 сантиметров. Ему 22 года. Профессиональный рекорд. 2 победы. 0 поражений и 0 ничьи. Чемпион Кыргызской республики по боям без правил. Команда Алгы. Тренер Касымов Асан. Встречаем. Саматов! Нурмамат! Его соперник в синем углу. Весовая категория 61 килограмм, рост 173 сантиметра. Ему 22 года. Профессиональный рекорд. 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по боям без правил. Команда Лига. Тренер Арапбайұлы Түгел. Встречаем. Таштанбеков! Манас Таштанбеков көк бурчтан чыкты, ал эми кызыл бурчтан Нурмамат Саматовга бисинагөө болдук. Жана ошондой эле стандарттык эрежелер тууралуу азыр кыскача маалымат Мирбек Буларкиев тараптан ошентип алгачкы раунд башталып алдында турат. Бул бүгүнкү күндө сиздерге сунуштала турган акыркы беттеш, ал эми кийинки жарым бөлүктү эртең сиздерге сунуштайбыз. Лоу кик чү дегенде эле ушул жерде Нурмамат Саматовдун аткаруусунда болду. Ал ушинтип жерге кулап калганына карабастан, бирок кайрадан ордунан туруп кеткенге мүмкүнчүлүк алды. Өтө шамдагай мушкерлердин бири деп айтсак болот. Жана алыстан соккулар иш жүзүнө ашып, бир топ активдүүлүк ушул жерден башталды. Азыр болсо Манас Таштанбеков акырында патандашында жерге жыкканга аракет кылды эле. Ал иш жүзүн ашкан менен азырынча ыңгайлуу позицияны ээлей элек. Жана торго өтө жакын атайын алып барып жаткан жөн жерден эмес, ушул кыймыл аракет жасаганга кандайдыр бир кенен аймакты калтырбай, ушул бурчка жакын беттешти өткөрүү аракетин көрүп атат. Бирок Манас Таштанбеков азырында ыңгайлуу абалга ээ болду. Кырдаал албетте ага ийгилик алып келе тургандай абалда турат. Болгону Нурмамат Саматов ушунда атаандашын өзүнө жакын алып кармоо менен гана бул абалдан кутулбаса, башка мүмкүнчүлүк болбой калышы толук ыктымал. Жана колун кайрып кетти, беттеш токтоду. Ушундай көз ачып жумганча Манас Таштанбеков ошентип бул беттеште ийгилик жаратып кетти. Түгөл Арапбай уулунун шакирти, Лига спорт клубунун өкүлү. Лига спорт клубу албетте Кыргызстанда белгилүү клубтардын бири. Расмий чечимди угуп коелу. 37 секунд болевым приемом на руку победа одержал Таштанбеков Манас! 22 жаштагы Манас Таштанбеков бул бүгүнкү беттештеги эң акыркы жупта ошентип ийгилик жаратты. Эсиңиздерге салып коелу, бул VF 59 Profight 24 турнири. Сиздер менен коштошо турган убакытка келип жеттик. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев болдум. Экинчи жарым бөлүктөн жолукканча саламат болуңуздар.